Bizge işenemiz. Antkeni birönün gözünde var, birönün sözünde var, birönün kudretinde Kuday bergen kasiyet var. Her birinizden artыңızlarda 10'doğan, 100'doğan adam var. Demek kol çağlarымен koştup koyuңuzlar. Adakan Madumarov'dun geleceği var. Mınakey yemi, barınız kol çağa koştup Kırgız Respublikasının prezidentine talapkер. Bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının lideri Adakan Kimsanbayevich Madumarov geldi. Kol çağlarымен, Kırgız'ın adet saltı menen. Kızlarımız tosaladık. Жерге өзге kuş gelipsiz. Siz menen koşa kut gelsin diye bir kol çağıp koyuңuzlar. Kırgız Respublikasının prezidentliğine talap geldi. Bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının lideri Madumarov Adakan Kimsanbayevich Жаллабад жерgesindeki koldaşçıları menen жолушуğa geldi. Kutlu olsun konuşunuzlar. Katırlı akçısında konuşunuzlar. Жақынырақ келіңіздер, урматтуу жалпы бүгүнкү аземдин катышуучулары. Дагы бир жолу урматтуу бүгүнкү Adakan Kimsanbayevich менен жолугушууга келген Жаллабад шаарынын, Жаллабад областынын Булуң бурчунан келген биздин катышууга келген жалпы колдоочулар, бүтүн Кыргызстан Саясий партиясынын өкүлдөрү куш келипсиздер. Сөз кезегин мына ушул улуу сапарга аттанган, улуу тилекти моюнга алган, баарыбыз колдоп, чоң үмүт арткан Кыргыз Республикасынын президентине талапкер кол чаалар менен Adakan Kimsanbayевичке микрофонду узатайын. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, апалар, эжелер. Барыңыздар бүгүнкү жыйынга кош келдиңиздер. Биз саат 11-де деп, 11-де дагы бир талапкерибиз инибиз ушул жерден жыйын өткөргөнү калыптыр дегенден тоскоолдук кылбайлы деп бир аз күтүп калдык. Анан азыр экиге бөлүнүп калыптыр дейт. Мейли. Биздин оюбузду, пикирибизди Кудайдын куттуу күнү эле телефондон көрүп атасыздар. Азыр деле ушул жерде ушул Жаллабадта туруп сүйлөп атабыз, бирок биздин сүйлөгөнүбүздү Аксалабыкада да, Ташкөмүрдө да, Токтогулда да көрүп атат. Ошондуктан канча киши келди, канча киши маалымат алды, ал жыйынга келгендеки кишилерден эмес, мына ушул маалымат жеткен булактар боюнча алып аткандыктан. Ошондуктан биз кайра кайталап отурбайлы, программаны жакшы билесиздер. Мындан аз эле мезгил баштар дал ушул жерде сиздер менен жолугушуп кеткенбиз. Парламенттик шайлоодо. Ошо парламенттик шайлоодогу айткандай эле болду. Эгерде биз калемдин учу менен жакшынакай маданияттуу революция жасап, бийликти өзгөртпөсөк, анда ак таяк, көк таяк болуп, бири-бирибизди куушуп калгандан Кудай сактасын дедик эле. Мына ошондой болду. Бизге жанагы калемдин учу менен ысык үйдө отуруп алып эле өзгөртүүнү жасап коюшка болбойт экен да. Эмнеге болбойт деген суроонун бага беришет, себеп баягы напси бала болтурбай атат да. Азыр дагы ошондой. Силер ойлоп атасыздар да, жаңы бийлик келди деп. Эски бийликтен 5 беттери келди. Өтө чатак болуп келди. Эми дагы 10 январда мойнубузда чоң бир жоопкерчилик турат. Кыргызстанды башта жакшыбы, жаманбы, бечелби, жөтөлбү бийлик эптеп-септеп конституциянын тегерегинде иш кылчу эле. Азыркы келгендер конституцияңды дагы, мыйзамды дагы, каада салтыңды дагы, адамгерчилигиңди дагы бүт баарын түкүрүп салып, каалагандай иш жасап атканын көрүп атасыздар.
Сөзсүз эле муну Мадумаровдун айтышынын кажети жок. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына биз бул жагы Кулунду деген жери бар. Лейлектин четинде. Сүлүктөөндөн ары. Ошол жактан бери, бул жагы Чоңалай, Даработ коргондон бери, бул жагы Каракулжадан бери келетабыз. Бүгүн биринчи жолугушубуз Жалал Абад областындагы жолугушуу. Тушоо кесүү жолугушубуз. Мына жолдон жол катар көрүп келетабыз. Канча талапкер катышып атат президенттикке? 18 бе? Бирөө эле турат го. Каяктан акчасы көп? Ал эч жерде иштебесе, бир канча жылдан бери башка жакта болуп турса, каяктан акчасы көп? Пенсионерлер берип атабы? Азамат. Ушуну ошо жигит айтты эле, мен ишенбей койдум эле, силер берип атасыңарбы? Анан эмне мага арызданасыңар? Пенсияны көбөйтөсүзбү деп. Пенсия ашкан экен берип атыпсыздар. Небере чеберлерден калганын. Рахмат. Мен программаны айтып, ал бул жерде отурбайын. Мына жерде түздөн түз суроолор келип түштү. Ушуларга жооп берейин. Программанын ичинде ушуларга токтоло кетебиз. Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Сиз кандай кааласаңыз, Кыргызстанды мен ошондой элестетем. Сиз каалайсызбы Кыргызстан таза болгонун? Эртең таза шайлоого барыңыз. Сиз каалайсызбы Кыргызстан маданияттуу болгонун? Маданияттуу болгонго өзүңүз аракет кылыңыз. Сиз каалайсызбы илимдүү, билимдүү болгонду Кыргызстандын? Анда илимге, билимге умтулуңуз. Сиз каалайсызбы коррупционерлердин болбостугуну? Сиз өзүңүз коррупцияга аралашпаңыз. Шайлоодо акча аралаштыбы? Демек сиз дагы коррупциянын бир бөлүгүсүз. Шайлоодо жанакы бусиктер менен топтоп алып, чапкылатып алып жүрөбүз сиздерди, коюп ташыгандай кылып. Бир жыйындан экинчи жыйынга. Демек биз ошондой өлкөбүз. Биз ошондон каалайбыз. Өзүбүз ошого чуркап турабыз. Мага аябай чоң дем берген Кулундудагы бир окуя болду. Жалаң мындай кичи автобус бинген таксисттерди ошол жолугушууга эл ташыйсыңар деп айтыптыр. Акчасын беребиз деп. Акчага карабастан ошол таксисттердин бүт баары баш тартыптыр. Биз киши ташыбайбыз дептир. Мына аны көрдүңүздөр өзүңүздөр. Массалык маалымат, социалдык тармактардан көрүп атасыздар. Угуп атасыздар. Ошол таксисттер айтып атат. Бизге караганда 2 эсе көбүрөөк төлөп, Тажикстандын бусиктерин алып келип, ошону менен ташытты деп атат. Уктуңарбы ушуну? Көрдүңүзбү? Мына Кыргызстандын бийлигинин бүгүнкү жүзү. Эмне деп алдап атат алар? Эмне деген шумдукту баштап атат? Кыргызстан конституциядан чыгып кеткен. Кыргызстан мыйзамдардын баардыгын өзүн билемдик менен жасап атат. Россиянын жана башка өнүккөн өлкөлөрдүн колдоосу жок. Өз алдынча өнүгүп кете алабызбы? Шаар тургуну жолчуйба дейт. Дүйнөдөгү бир мамлекет бирөөнүн колдоосу жок, бүгүн өсү өнүгүп кете албайт. Бири бириге көз каранды. Биз көз карандыбыз. Бензинден көз карандыбыз. Соляркадан көз карандыбыз. Аба каттамдан көз карандыбыз. Жол каттамдан, темир каттамдан көз карандыбыз. Биз көз карандыбыз, буудайдан да көз карандыбыз. Туздан да, майдан да. Мына бул азаматтар келгенден бери майдын баасы канча пайызга көтөрүлдү? 50%дан дагы көп. Мына 320 сом турган 5 литрлик майлар жеңем өзү барбай жездемди жиберет экен да. Ошон үчүн баага анча-мынча эмнеси жок. Ошол 700 сом болду. Демек бул 100%га көтөрүлдү деген сөз. Un көтөрүлдү. Кум шекер көтөрүлдү. Көтөрүлбөгөн эч нерсе калган жок. Анан эмне эле кайра кыйкырып атабыз, чыркап атабыз, өсүп атабыз, гүлдөп кеттик. Жана бир президент айткандай, Европа өлкөлөрү көрүп бизге көзү күйүп атат дегендей болду. Эмне биз чыркадык? Эмне үчүн ушундай кымбаттап атат? Себеп башка мамлекеттер биз менен кызматташууну токтотту. Россияны караңыздар, Казакстанды караңыздар, Өзбекстанды караңыздар. Алар биз менен кызматташпай койду. Эмнеге? Бейбашсыңар деп атат. Мыйзамдын чегинен чыгып кеттиңер деп атат. Муну Мадумаров айтса ишенбешиңиздер мүмкүн эле, бирок Путин айтты да. В Кыргызстане постоянная чехарда деди. Это беда кыргызского народа деп. Туурабы? Бул деген сөз Кыргызстанда башаламандык, кыргыз элинин башына түшкөн бир бала деп айтты. Анан эмнеге чуркап атабыз? Эмнеге чуркап атабыз? Кече Каракулжадагы болгон жыйында айтты, айланайындар, жаман уят болдук дейт.
Биз эмес, жанагы мингизип койгон аты да уят болду дейт. Аттан алдына түшүп алып чуркаганын көрүп ат уялды дейт. Мына ушул нерсенин бардыгын караңыздар. Азыр ушул илинип турган сүрөттөрдүн бардыгында 40 күн башта биримдик деп илинип турат эле. 40 күн башта мекеним Кыргызстан деп илинип турат эле. Ошондо да биздин сүрөттөрдү көргөн эмессиздер. Ошондо да биз ширенкенин кутусундай кагаз чыгарган эмессиз сиздерге. Биз сиздердин колдооңуздар менен бир сары чака коротпой туруп, ошол алдым жуттумдардын арасында 7%дык тосмон аттап өтүп, парламентке кирген маңдай тери менен утуп чыккан жападан жалгыз партия болдук биз. Аны үчүн сиздерге таазим, сиздерге ыраазычылык, сиздерге чын дилден чыккан рахматты айтам. Сиздер бар, бизди күрөшкө ушинтип түртүп турасыздар. Себеп үмүт отун өчүрбөй келесиздер. Сиздер. Айтуудас, мага айтат, азыраак киши келип калганына капа болбой дейт кээ бир жерде. Жок. Алар киши ташып кыйналып атса, биз кишилерди батыра албай кыйналып аттык баягы маданият үйлөрүнө. Аны түз эфирден көрүп атасыздар сиздер. Кишилер батпай калып атат, сыртта калып атат. Ушул адам баласына берилген байлык, бакыт. Башка иштерди эч кимден көз карандысыз болуп аткарып кетебизби дегенге 100% ишенем мен. Аткарып кете алабыз. Бирок аткарып кетүүчү жигиттерди, аткарып кетүүчү кыздарды биз кыргыз эли көтөрбөй атабыз. Көтөрө албай атабыз. Эмнеге? Ашказан оордук кылып коюп атат. Акылды уктатып койгон бизде бир напсы бала деген болуп атат. Ар бир шайлоодо кымыйып коюп бир нерсени жайлап коюп отуруп атабыз. Мына бул шайлоодо да кече маалымат угуп калдым. Ошол бир гана талапкердин, Садырдын талапкерлигине эчен деген миллион сом акча түшүптүр. Бизге айлык жетпейт деген профессор Зайнидин Курмановдун кызы барып 5 миллион салып коюптур. Уктуңарбы? Бул кандай болду? Профессорлор ошондой көп айлык алабы? Рахман агай дагы айтты эле, менин да кыздарым бар, үйүн карап чыгышым керек экен, на всякий случай деп. Кече айтыптыр го атасы, мен билбей калыптырмын, ошондой таштап коюптур деп. Эми качанга чейин алдайбыз бири-бирибизди? Адахан мырза, куш келипсиз. Биздин балдарыбыздын көбү сыртта иштеп жүрүшөт. Мигранттар шайлоого катышууга шарт түзүлгөнбү? Же өткөндөгүдөй укугу корголбой шайлоого катыша албай калышпайбы? Бегабаттан Анипеже сурап атат. Мына Садыр айтты да. Мага дейт, ошо мигранттар акча чогултуп жиберип бериптир. Мына камзирди дагы ошолор бериптир дейт. Айнанайын Садыр. Жок дегенде ошол камзир берген Безрукавканын кыргызча камзир дейт. Ошол камзир бергендердин укугун коргоп, ошолордун шайлоо укугун ордуна коюп коюш керек эле го. Койгон жок. Дале болсо алар өздөрүнүн конституциялык укугун коргой албайт. Добуш бере албайт. Мана ушундай. Тилекке каршы ушундай болуп атат. Кыргызстан мамлекети кумтөрдү улутташтыра алабы дейт. Жигит айтты го. Кумтөрдө эч нерсе калган жок, бизге кереги жок деп. Уктуңарбы? Ай эмне менден сурайсыздар? Ананы Рахман ака айтып жүрөт го. Ал жерде алтын калбаса канадалыктар картошка өстүрүп атабы жерде деп. Эми билип турасыңар койланыңдар. Калып эле күлүп коюп, суроо берип коюп, келгиле бир силкинип койгон боло садагаларым мен. Токтотолу күлкүнү. Күлө турган эмес, ыйлай турган заман азыр. Мына караңыздар, башка өлкөлөр кандай кетишти. Кече бизден көмөк алып аткан Тажикстандын ички дүң продукциясы бүгүн Кыргызстандан 2,5 эсеге көтөрүлдү. Мына кече Кытай айтып атат. Bir жылга эмес, bir айга карызды которуунун өзү 50 миллион долларга тете турат экен. Неге күлөбүз биз? Неге жыргайбыз? Кайсарыбызга? Бирок мына ушундай келечектин баарын уурдап аткан, желкебизден терибизди тилип аткан азаматтарды көтөргөндү жакшы көрөт экенбиз биз. Мен ушуга аябай каттуу тан бердим. Жаркын эже кандай дейсиз? Мына Исхак Масалиев бир макала жазыптыр го, Стокгольмский синдром деп. Ошо Стокгольмда, Швецияда бир зөөкүр чыгып,
4 kızdı çınjır menen baylap jertelesinde ayabay git görбөгөн кордукtu көрсөтүп келген да. Uzak vakit. Anı birөө кармап алып, жетелеп барып соттоп атса, баягы 4 kız муну камабагыла, мында күнөө жок деп ошону коргоп чыккан да. Кыргыз ошондойбуз биз. Канчалык териңди сыйырган сайын, ошончолук ошону жакшы көрө беребиз. Же калппы? Жерге барсаң айтат, бизди кыйнап алып барды. Кече Ноокатта эң соңку жыйыныбыз Ноокатта болду. Анын алдында Көкжар айылында болду. Мугалимдер менен дарыгерлер ошол жерден ыйлашты го, көрдүңүздөр го. Бизди зордоп, кыйнап, ошол жыйындарга алып барды деп. Же көрбөй атабызбы андайларды, укпай атабызбы? Мына жерде сиздер титиреп отурбашыңыздар керек эле. Мен сунуш киргизгенмин. Келиңиздер. КТРдан түз эфирден телетаймаш кылалы. Кимдин ким экенин тандап алыңыздар. Неге болбойт мүмкүнчүлүк ошондой? Неге жаратпайт андай мүмкүнчүлүк? Кыргызстанда бүгүн президентти шайлап алганда маанилүү маселе жок. Кыргызстан өз тагдырын өзү тандап аткан мезгил. Элдин эсебинен акча таап, элдин эсебинен жашап аткан КТР элге ушундайда кызмат кылышы керек эле. Жок. Эч ким көрбөгөн көрсөтүүлөрдү көрүп бажылдашып отурушат. Сиздер моментип тоңго отурбашыңыздар керек эле. Үйдө ысык чайыңарды ичип отуруп карашыңар керек эле. 18-дин бардыгына бирдей шарт кылып, жөнөкөй баланын аркасынан чуркап жүрө бербей. Ошол жерден биздин сүйлөгөн сөздү угат элеңиздер, таразага салат элеңиздер, анан тандайт элеңиздер. Кандай дейсиздер? Кимге тоскоолдук кылмагыла ал? Бирок түлкүдөй болуп качып жүрүшүп, адамдарды топтошуп, мына ушундай болуп аткандыгы өтө маданиятсыздык. Мен сунуш кылдым эле. Келиңиздер, 18-биз, анда чогуу жүрөлү, чогуу жолугушалы эл менен деп. Ага да болбойт. Себеп биздин баарыбызды кайтарганга милиция жетпейт. Милициянын баары жөнөкөй баланы кайтарып жүрөт. Кече тордун ар жагында жатканда да ошол милициялар кайтарган аны. Бүгүн да кайтарып жүрүшөт. Бирок бүгүн башкачараак кайтарып атат. Ушул өлкө болобу анан? Ушул эл болобузбу биз? Свет май айында арзан болобу? Садыр Жапаров айтып жатат го дейт. Ооба, 10 январдан кийин арзандайт. Куп арзандайт. Күнү түнү жагып коебуз. Сиздер чындап ушундай суроо бересиздерби, же мени жооп берсин деп эле берип атасыздарбы? Жээнбеков айтпады беле? Мен президент болсом, айлыгыңар 11 миңден болот деген. Ким 11 миң алат азыр айлык? Пенсия. Мен президент болсом, айлыгыңар 25 миң болот деген. Алып атасыздарбы? Отурабыз дагы эле. Эмнеге Курсан Асанов бир убакта коюп алды? Бакыт Сузак районунан билбейм. Биз бир жума башта жарыялаганбыз. Эжеке, өзүмдүн программамды айтпай, мен сизге манас айтып аткан жокмун. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич дейт. Бул жерге сизди жакшы көргөн, сыйлаган адамдар келгенбиз. Биз эл жемелебеңиз дейт. Сизге ишенебиз. Кыргызстандагы элибизге туңгуюктан сактап калыңыз дейт. Туңгуюктан сактап калып, ошол туңгуюкка барба деп жемелеп атам. Не мынча назик болуп калдык? Каяктан мындай назик болуп калдык? Биз мына ушул жерде отурган бүт ата-энелер сиздер. Балдарыңыздарды урушасыздарбы? Сабакка бар деп урушасын, туурабы? Кийимиңди кирдетпе деп урушасын, бирөөнүн короосуна кирбе деп урушасын, бирөөнүн алма багында алмасын уурдаба деп урушасын, арыктан суу ичпе деп урушасын, түз жолго барып түз кел деп урушасын, көчөдөн жүгүрүп өтпе деп урушасын, туурабы? Жеме укпаган бала жок. Мен сиздер балдарыңыздарды кандай жакшы көрсөңүздөр, ошондой жакшы көрүү сезимим менен урушуп атам мен. Же туура эмес айтамбы? Мен айтып атам, арам шайлоого барбаңыздар деп атам. Эгер укугуңуздарды тебелесе укугуңуздар үчүн күрөшүңүздөр деп атам. Бирөөнүн көзүн карап жалдырабаңыздар деп атам. Мына телефондон чыккан маалыматтарга ишенбеңиздер деп атам. Фейктерди окубаңыздар деп атам.
Мына ушундай экен да. Кандай дейсиздер? Мен түшүнгөнмүн эже, жана эле маалымат келген. Базар Коргондон 1дейби, 2дейби автобус жөнөдү, аялдар жөнөдү, барып Мадумаровдун чогулушун бузуп келгиле деп жөнөдү деп. Келсеңиздер, кош келдиңиздер. Ушул жерде отуруп туруңуздар, чыдап туруңуздар. Анан суроо болсо бересиздер. Эми мен аял кишилерге айтсам болбойт. Аял кишилер өзүңүздөр айтып коюшуңуздар керек. Мына Базар Коргондон келгенден бери билем. Тургандарынан бери стойкаларын карап коюңуздар. Азыр ушулардын заманы да, разборщиктердин заманы. Ассаламу алейкум дейт. Куш келипсиз Жалал Абад шаарына суроом. Адахан аке, азыркы чимкирик депутаттарга кийин мыйзамсыз токтомдорду кабыл алган үчүн жоопко тартылабы дейт. Биздин программабыз ошол, карындашым. Ошол чимкириктер 28-ден кийинки кабыл алган чечимдердин баары мыйзамсыз. Муну жалгыз Кыргызстан эмес, башка мамлекеттер да тастыктайт. Алардын алып аткан акчасы дагы арам. Президентке талапкер болгон киши президенттин милдетин аткарып аткан киши бара албайт деп конституцияда жазылып турат, баратат. Кече Мадумаров эмес, бир журналист суроо берип атат. Сиз эмне үчүн резиденцияда жашап атасыз десе, мыйзам жол берет дейт. Жол бербейт. Жөнөкөй жигитти милициялар коштоп алып, көчөнү тазалап, кыйкырып жүрбөйт, келетат эле келетат, кач деп. Акимдер жөнөкөй жигиттерге эл ташып бербейт. Директорлор мугалимдерди кыйнап алып барбайт. Башкы дарыгерлер бүт оорукананы жаап коюп, дарыгерлердин баарын чогулушка сүйрөп жөнөбөйт. Же мындай болбой атабы? Болуп атабы? Мен ушуну айтсам жемелеген боломбу, же чындыкты көзгө сайган боломбу? Баракелде эжелер. Чоң рахмат сиздерге. Анан кайсы жерге барса эле эки чөөсүн жибере коюп туруп, Шаалиндин стойкасын алгандай болуп тура калгандар пайда болот. Мага десеңер айланайын, дүйнөнүн түркүгү болуп асманды тиреп тургула, мага баары бир. Мен силерден кыйындар болгон мезгилде сүйлөп келгенмин, силерден кыйындар мезгилинен кийин да сүйлөйбүз, Аллах уруксат берсе. Ошондой эле конституциялык сотторго деле кийин бийлик алмашса туура эмес чечимине кылмышка тартса болобу дейт. Ден соолукта болуңуз, сиздерге ийгилик дейт. Сөзсүз түрдө булар жоопко тартылат. Менин программамды угуп коюңуз. Менин программам ушул күндөрүндө мыйзамсыз болуп, конституцияны тебелеп, мыйзамдын бул статьясы мага жагат, иштей берсин, бул статьясы жакпайт деген азаматтардын бүтүндөй баардыгы жоопкерчилигин тартат. Азаптын азабын көрүшөт. Кээ бир азаматтар бар, түбөлүктүү тордун аркасына кире тургандар бар. Себеп, мындан кийин ар бир Кыргыз Республикасынын жаранынын мээсин эмес, мындай бир түшүнө да кирбей турган болуш керек. Мамлекеттик үйдү кирип, өрттөп алам, эшиктерин талкалайм деген акмактык ой такыр келбей турган болуш керек. Мамлекетте каккан казыктай тартып орнотулуш керек. Ким ошондой бейбаштыкка барган болсо, жазасын эртеби кечпи алышына көзү жетиши керек. Бул не деген мамлекет? 2000 киши жыйнап эле барып, областты, районду, ак үйдү алмаштырып кете бере турган болсо, биз менен ким эсептешет? Кайсы мамлекет сүйлөшөт биз менен? Эртең бирөө келсин 3000ди жыйнап. Андан кийинкиси 5000 жыйнап келсин. Бир азамат айткан 17 киши менен эле басып алсаң болот деп. Басып алсаң болот. Бирок сени менен ким эсептешет? Сени ким тааныйт? Өлкөң эмне болот? Элиң эмне болот? Мына ушул жактарын ойлошубуз керек биз. Биз башкалардын алдында жер карап жүрбөшүбүз керек. Биз дагы өлкөбүз, элбиз. Конституция, мыйзамыбыз бар деп жүрүшүбүз керек. Аябай каардуу замандар болуп аткан кездеги президенттер дагы мынчалыкка барган эмес. Бусик аялдарды жыйнап, бар ошонун артынан чогулушка катышып кой деп. Уят болот, карындаштарым. Өтө уят маселе бул. Мен өкмөткө кайрылдым дейт. Чек маселеси менен, бирок бир да маяна чыккан жок. Жолдошум да инвалид. Алты балалуубуз. Кичине кызым дагы инвалид. Майып деген да бул. Өзүм көчөдөн темир терип оокат кылабыз. Сизге кайрылуубуз, бизге окшогон үй бүлөлөргө жардам бериңиз. Октябрьский айылы Мыскал дейт. Мен сизден беттер 12 жылдан бери жумушсузмун. Аллах насип кылып, буйруп, элдин колдоосу менен барып калсак, биздин биринчи кезектеги аткара турган ишибиз
ошол жетим, жесир, мунжу, майып, социалдык, аялуу катмарларга аталык энелик мээримди төгүү. Мадумаров келсе диктатура орнойт деп коркуп жүргөндөр бар. Орнойт. Диктатурадан да каттуу нерсе орнойт. Бирок Мадумаровдун диктатурасы эмес, мыйзамдын диктатурасы орнойт. Ошондо баякындай болуп мамлекеттик казынага кол салган келемиштердин күнү бүтөт. Момундай болуп мыйзамсыз туруп алып, чаржайт сөз сүйлөгөндөрдүн дагы сөзү токтойт. Өлкө болот, мамлекет болот. Мен ушуну убада берем. Менин программам ушундай. Жазып койгондой, келечекке кызмат эмес. Мен бүгүн кызмат кылгым келет. Бүгүн. Келечекти Кудай билет. Ар бир келген президент айткан. Мен келип калсам мындай болот деп. Жок, мен андай убада бербейм. Менин программамда андай жок. Менин программам бүгүн өгүздөй иштеш керек. Бүгүн. Айтышып атпайбы? Биз жаңы туулдук. Басканга чейин, басканды үйрөнгөнчө туруп тургула деп. Дагы бир азамат жазыптыр. Шуркап жүргөндөрдү эле коюп албайлыбы деп, мунун басканын күтпөй. Бул дагы чындык. Жигиттер, мына жерде турган азаматтар, көпчүлүгү 30 жаш, 40 жашка чейинкилер. Сиздер үчүн кайрылам, силерге кайрылам. Аскар Акаевич туура эмес иштеп атат. Мындай барса бүт бардык эл тентип чыгып кетет. Кыргызстанда эч ким калбай калат деп сүйлөгөндө жигиттер, мындан бир 25 жыл башта. Мени мына ошо азыр мага каршы чыгып аткан кээ бир карындаштарымдын апалары менен аталары мага каршы чыгышкан. Акаев мыкты иштеп атат. Ага тоскоол болбо. Акаевди сындаба. Өзүңдүн оюңду айт дешип турган ушундай чекеде. Кече Кочкор Атада бирөө айткандай, Мадумаровду качан токтотосуз деп кайрылгандай. Мадумаровду Аллах токтотпосо, пендеси токтото албайт. Мына ошол мени менен күрөшкөндөр бүгүн да отурушат. Акаев кандай иштептир? Кеткенден кийин мен ал киши жөнүндө бир ооз жаман сөз айтпайм. Кече Жээнбековке да айтканбыз, Атамбаевке да айтканбыз, Апичеме да айтканмын. Мыйзамсыз отурасыз. Конституцияга бекерден бекер референдум өткөрдүңүз, эл катышкан жок. Себеп Ош менен Жалал Абадтын күйгөн үйүнүн түтүнү токтой элек мезгилде референдум өткөрүшкөн. Жок кууп келеткандай болуп. Кийин Атамбаев айтты, ал Конституциянын ар бир кадамында бомба катылган экен дейт. Мен айттым бижаны. Кече 16-жылкы өткөргөн Конституциясында айттык. Бул Конституция Кыргыз мамлекетин жокко алып барат деп айттым. Жандай болбодубу? Дагы мени менен кыйкырыштыңар. Өзүңүздүн оюңузду айтыңыз. Мен бирөөнүн оюн айтпайм. Мен бирөө жазып берген кагазды окубайм, титиреп калтырап, кайсы жерге келгенимди билбей калып адашып кетпейин деп. Мен өз тилим менен, өз сөзүм менен, өз оюмду айтып келгемди айтам. Азыркылардын конституциясы кып-кызыл уурлардын конституциясы. Эмнеге уурлардыкы? Себеп элден уурданып жасалды бул конституция. Мына жерде турган, барган жердин баарында сурап атам. Канча киши турасыздар? Бирөөңөр кол көтөргүлөчү, мен конституцияны окудум деп. Ким окуду? Караңыздар, Кыргызстандын кай жерине барбасам ушул суроону берип атам. Ким окуду конституцияны деп? Окуса түшүнбөйт дейсиз же? Аны ошол жазып аткан кишинин өзү да түшүнбөй атат. Анан окубасаңыздар, эртең онунда кантип добуш бересиздер? Эмне деп добуш бересиздер? Эжелер, ар бир нерсенин чеги болот. Момундай башаламандыкты токтотуш керек. Айланайын, мынчалык болгон эмеспиз эч качан. Билбей, көрбөй туруп кантип добуш беребиз? Мен сиздерге кайрылам. Ушул конституциялык реформа дегендин бүтүндөй баарына түбүнөн каршы добуш бериш керек. Бул болбойт. Биз программамды дагы угуп коюңуз. 10 январда жараткандын буйругу менен, элдин колдоосу менен келип калсак, 10 январда эле андай десек туура эмес болуп калат. Расмий түрдө ишке кийлигишкен күндөн тартып 5 октябрдан берки кабыл алынган бардык чечимдерди жокко чыгарабыз. Кудай кааласа, конституцияны алып келип ордуна коебуз.
мыйзам талаасына киребиз. Мына ушул башаламандыкты жараткандардын бүтүндөй бардыгыны алып барчу жерге алып барабыз. Мына ошондой кылып программаны түзөбүз. Укпагандар угуп алыңыздар дагы бир жолу. Дагы каршылыкты күчөткүлө. Себеп силердин алдыңарда жакшы эмес нерсе күтүп турат. Урматтуу Адакан мырза, 75ке келип калдым. 92-жылдан бери КДКдан баштап бир канча саясий партияларды түзүүчүлөрдөн болом. Бир да партия сиздей бир жүздүү эмес экен. Эжекесизби, агайсызбы? Ошону түшүнүш үчүн 75 жыл кеттиби? Сизге чоң рахмат. Ошол 75ке чыкканыңызга карабай, кайдыгер болбой, ушундай тыянак чыгарган сизге таазим. Бар болуңуз, аман болуңуз. Жаман адам каталык кетирген адам эмес дейт. Каталыгын мойнуна албаган киши жаман дейт. Мына ушул кишиге таазим этем мен. Эки жүздүүлөр элди эле уурдабай, башка өлкөлөрдү да Кыргызга каршы кылууда дейт. Айыл аксакалдардан баштап президентке чейин 2 же 4 жүздүү болуп кетти дейт. Анын себебинен мүмкүнчүлүгү чектелген алсыз инсандардын келечеги жок болуп калды. Өзгөчө балдар. Канткенде туңгуюктан чыгабыз. Кантип сиздей калыс инсан боло алабыз дейт. Рахмат. Биринчиден көргөндү айтканды үйрөнөлү. Билгенди айткандай үйрөнөлү. Мына аксакалдарга өткөндө айтканмын, азыр да кайрылам. Бирөө чайга чакырса 99 жолу ойлонолу. Ошонун чайы адал бекен деп. Ошол чайды бир жакшы ниет менен берип атты болду экен деп ойлонушубуз керек. Мына абам отурат. Канча жаштасыз? 80 экенсиз. Балдарыңыз бир жылда бир кой союп береби сизге? Анан караңыз, мен эмнеге сурап атам? Кээ бир балдар бар. Кээ бир үй бүлөлөр бар. Ата-энесин сыйлабагандыктан эмес, ошого мүмкүнчүлүгү жоктугунан же тою менен куттуктап, же жашы менен куттуктап, же жаңы жылы менен куттуктап бара албагандар канча? Анан кантип эле сиз тааныбаган, өмүрүндө сиз көрбөгөн кишилер келип эле сизге кой союп берип калды экен, ошону суроо берип көргүлө аксакалдар. Эмнеге мага чай берип атасың деп сурасаңар айтат. Сиздин доошуңуз керек, өзүңүз эмес. Мына сыртта иштеп жүргөн биздин жигиттердин, кыздардын салган акчалары керек, добуштары керек эмес. Мына ошол сыяктуу болуп атат аксакалдар. Апалар, эжелер. Самолетту учурбай койгон менен, Ош менен, Бишкекке Ош менен, Жалал-Абадка самолет менен келип атат го жигиттер. Зарыккан үчүн келип атат ушундай. Азыр аба бүтүрөбүз, анан кийин экөөбүз сүйлөшөбүз. Рахмат. Күйгөнүңүз чөлүк бар. Самолетту учурмак турсун аба. Мына Бишкек менен Москванын ортосундагы билеттин баасы канча эле? Мына жерде тургандардын баары Москвага ушу жерден кайсы жерге барганча тезирээк, Ошко барганга караганда тезирээк барып келгендер бар. Илгери. Канча сом эле Бишкек Ош? Ой, Москва Ош. 7000 рубль беле, сом беле? Бүгүн канча? 65 миң, 70 миң. 10 эсе көтөрдү. Эмне себептен? Бизди мамлекет катарында көрбөй атат. Зарылсынбы келесин деп атат. Алар менен сүйлөшө турган жетекчибиз жок болуп атат. Маселе кое албай атат. Маселе коеюн деп барды эле Кыргыз өкмөтүнөн. Тышкы иштер министри да барды. Жанагы төрагамын деп отурган жигит дагы барды. Эмне деген сөз угуп келди? Өтө жаман сөз угуп келишти көтө. Жалал-Абад шаарында биримдик, мекенчил, Кыргызстанда иштегендердин белгилүү бир инсанга иштеп жатышат. Административдик ресурс качан токтойт? Илхам деген мырза берип атат Жалал-Абадтан. Качан сиз токтотсоңуз токтойт. Барбай коюңуз. Чыкпай коюңуз, укпай коюңуз. Бүттү. Ошол токтойт. Парламенттик шайлоодо ушул жерде сүйлөдүм эле сиздерге. Биздин паспортубузду алып кетти. Эжелер ушинтип айттыңыздар эле.
Мен сіздерден сұрадым. Үйіңерге кирип бекіткен сандығыңардын içinden шығарып алып кеттіби, же өзіңіз алып барып бердіңіз бе деп. Өзіңіздер алып барып бердіңіздер ғой. Bir kol menen pasport berdiңер, екінші kol menen bir nerse aldыңар. Өзіңер жасап алып анан менден сұрайсыңар. Барбай қойыңыз. Административтік ресурс емес, башқа ресурс болса да барбай қойыңыз. Ушул. Кече сизди өзбек тилинде сүйлөдү деп күнөөлөп жатышат. Буга не дейсиз? Манас дейт, Сузак районунан. Мен өзбекче да сүйлөй алам, казакча да сүйлөй алам, түркче да сүйлөй алам, орусча да сүйлөй алам, англисче да сүйлөй алам. Бул менин байлыгым. Баягы тил билбеген дөдөйлөр эмне деп айтарын билбегенден ушул нерсени чыгарат. Неси бар? Мага суроо өзбекче келди, өзбекче жооп бердим. Мен рахаттанам ошого. Себеп билем. Кээ бир өзбектерге караганда өзбекчени тазараак сүйлөйм. Кээ бир казактарга караганда казакчаны тазараак сүйлөйм. Ал эмес кече Москвага барып интервью берсем айтат. Кантип эле ушу кыргыз саясатчыларында орусчаны ушундай так сүйлөгөн азаматтар калдыбы деп таң калып атат. Билимдүү болайланай. Канча тил билсең ошончо тил билесиң деп биздин ата бабаларыбыз ушинтип айтып кеткен. Биздин ага эжекелерибиз ушинтип окуткан. Эгер мага суроо ошондой келсе, дал ошол тилде. Эми караңыздар, кемчонтойлукту. Эгерде Россиянын президенти немисче сүйлөп койсо, ва деп жатып калып атабыз. Бир жерге барып французча сүйлөп койсо, мына Кудай берген экен акылды деп атабыз. Эмнеге? Биз өзүбүздүн жигиттерибиз, кыздарыбыз башка тилде мыкты сүйлөсө, тепкилеп отурушубуз керек. Неге? Көрө албастык, туура. Сени жаман көргөнү дейт, бир акылман айтыптыр. Сени жаман көрсө сен билгин дейт. Сен ага эч жамандык кылган эмессиң дейт. Сен ага окшош эмессиң дейт. Ошон үчүн жаман көрөт дейт. Ушундай экен. Мени сүйлөгөнүмдү али уга элексиздер. Саламатсызбы? Мен чет жерде жашап иштеп жүргөн жаштар, Германия, Чехия жана башка Европа өлкөлөрдөгүдөй жаштар, Америка Кошмо Штатында жашап окуп жүргөн жаштар баары Мадумаровго ишеним көрсөтүп жатышат. Фейсбукта, баракчаларда колдоо көрсөтүү, флешмобда жарыялап турушат. Элибиз билимдүү келечек курулуу үчүн туура чечим кабыл алат деп ишенебиз. Америка штатындагы Бостон шаарындагы жашаган балдардан бүтүн Кыргызстанга добуш берүү үчүн Нью-Йорк шаарына барганын айтышты дейт. Өткөн шайлоодо дейт. Баарыбыз балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн, демократиялуу таза коом үчүн биригебиз деп ишенем дейт. Рахмат, атыңызды жазбай коюп турсуз. Ошол кече бир жигит айтты, мен атайын шайлоого келдим, 70 000 рубльга дейби, канча миң рубльга билет алып келдим. Москвадан келдим, шайлоо өткөнчө ушул жерде турам деп кече кайсы жерде мен унутуп калдым, сүйлөдү бир жигит. Карагулжадан сүйлөдүбү? Мына ошондой жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Ошол эле учурда эртең 10 январда чыгып терезеден момундай карайт. Жаан жаап аткан болсо, кайра ичиркенип кетип төшөктүн астына кирип кетет, жылуураак. Бул кайдыгерлик. Мына караңыздар. Бостондон Нью-Йоркко барып добуш бердик дейт. Ушундай жигиттер, кыздар бар, кантип эл үчүн кызмат кылбай коесуң? Кантип ошолор үчүн өмүрүңдү арнабайсың? Мына ошол тазалык үчүн күрөшөбүз. Анан сыртта жүргөн азаматтарга Кыргызстандагы жагдай жакшыраак түшүнүктүү. Себеп бар бир нерсе алыстан гана көрүнөт. Жаныңда турса баркы жок. Биздин элибиз эмне дейт? Жоголгон бычактын сабы алтын дейт. Ошол сыртта жүргөндөрдү дагы аман эсен, алты саны эсен, ата-энесинин, бала чакасынын жанына келген күндөрдү Аллах насип этсин. Аман болушсун. Ассаламу алейкум, Адакан Самбаевич. Жетимтоо маселеси жөнүндө комментарий берип кетиңизчи. Кыргыздын кен байлыктары жөнүндө айтып кетиңиз дейт. Кыргызда толгон токой кен байлык бар. Кыргыздын байлыгы жалгыз кум төр эмес. Кыргыздын байлыгы жер астындагы турган көмүр, темир, башка бир
жараткан берген заттар эмес. Кыргызстандын байлыгы жердин бетинде басып жүргөн эл. Мына сиздер байлыгысыздар. Эгер эл болбосо, ошол көмүр, темир, алтындын кимге кереги бар, кимге кажети бар? Биз өлкөнү сактап калышыбыз керек. Эмне үчүн? Элибиз бар болгон үчүн. Эл жок болсо, мына Путин бир керемет суроого керемет жооп берди. Дүйнөлүк кинорежиссер келип, Оливер Стоун деген. Ошол киши келип бир суроо берди. Жолдош президент дейт, сиз билесиз го дейт. Эгерде Америка болобу, Кытай болобу, же сиздер Россия болобу, ядердик, ядролук ракета атса, сиздер да атсаңыздар, билесиздер го дейт. Анда дүйнө жок болуп кетет дейт. Туура дейт Путин. Ойлонбойсуздар, ушул дүйнө жок болуп кетсе, эмне үчүн сиздер аларга жооп берүү катарында ракета атасыздар десе, угуңуздар эми. Угуңуздар. Путиндин жообу. Эгер ал дүйнөдө Россия болбосо, ал дүйнөнүн бизге кереги эмне деди. Если в том мире не будет России, зачем нам нужен такой мир деди. Уктуңуздарбы? Укмуш экен да. Укмуш экен. Керемет экен. Эмнеге? Себеп аны ошо киши айтты. Мен Мадумаров какшап келем. Алатоо көрккө келбейт эл болбосо деп, мына аксакалыбыз какшап кетти. Алатоо көрккө келбейт эл болбосо деп. Бу киши айткан жок барбы? Алатоо көрккө келбейт алтын болбосо деп. Же Алатоо көрккө келбейт темир болбосо деп. Кыргызстанда келемиштер темирди темирдей, көмүрдү көмүрдей кемирген келемиштер чыкты. Ал жеке инсандардын байлыгы эмес, бүтүндөй улуттун байлыгы болуш керек. 10 январда биз жеңишке жетишкен болсок, Кыргызстандын жер астындагы бүтүндөй кен байлыктардын бардыгы мамлекеттин эсебине өтөт иншалла. Ал элге кызмат кылат. 4 кишиге кызмат кылбайт. Караңыздар, Кумбелди бирөө алып алган, Каракеченин 4-өө алып алган. Бул не деген шумдук? Муна Бешбурканды караңыздар. Көкжаңгак не деген шаар эле? Ташкөмүр не деген жер эле? Сүрүктү не деген шахтерлордун, революционерлердин бешиги деп аталган жер эле? Мына ошолардын баарын биз кайрадан элге кайтарып беришибиз керек. Бул бир программам карындашым. Дагы бир жагы. Биз 1920-жылдарында эл агартуу деген саясатты жүргүзгөн, жаркын эже, туурабы? Эл агартуу деген. Эл ушунчалык сабатсыз болуп кеткенден атактуу мугалимдерди, кат тааныгандарды айылдарга алып барып отургузуп, ошолордун кат сабаттуулугун жойгон. Мага капа болбоңуздар. 100 жылдан кийин биз ошол саясатты кайрадан киргизишке мажбур болобуз. Биз сабаттуулукту кайрадан жоюшубуз керек. Телефон чукулап басып отурганды билип алган киши сабаттуу эмес. Акыл жүгүртүп, ой жүгүртүп, бир тыянак чыгара ала турган адамдарды тарбиялашыбыз керек. Биздин программада бешиктен баштайбыз деп атабыз, Кудай насип кылса. Бешиктен эмес, энесинин курсагынан баштайбыз. Себеп, энесинин курсагындагы жаткан бала таңертеңден кечке чейин ушундай сызда турган энеден толук кандуу баланын төрөлүшү кыйын. Себеп, ал энеси эртеден кечке чейин ичкени чай, жегени нан. Төрөлгөндөн кийин дагы сүт катарында эмизгени, ал толук кандуу майлуу сүт эмес, көк суу чыгып, көк суу ичип, ошонан рахит деген болуп атат. Витамин жетишпей атат балдарга. Мына ушул программа. Кудай кааласа, мен бүгүн айтып аткан жокмун. Өткөн президенттик шайлоодо да айттым. 11-жылкы президенттик шайлоодо да айттым. Биз Советтер Союзунун мезгилиндеги билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданиятты өркүндөттүрүү, карыя картаң, жетим жесирлерге кандай көмөк көрсөтүп көңүл бурса, дал ошол укуктарды, ошол баалуулуктарды калыбына келтиребиз деп айттым. Мен 11-жылы президенттикке чыкканда артка кайталы деп чыкканмын. Мына азыр 9 жыл өттү. Ошол кездеги 10 жашар балдар 19-га чыкты. Азыр шайлоонун тагдырын силер чечесиздер. Жаштар. 19-га чыктыңыздар. Мен артка кайталы деп чыкканда, агаңар, эжеңер, атаңар, энеңер мени түшүнбөй койгон.
Мына Атамбаев алға деп атат, Мадумаров артқа деп атат. Жээнбеков алға деп атат, Мадумаров артқа деп атат. Ташиев алға деп атат. Бүгін Қырғызстанның 80% Жээнбеков деп тұрат деп. 80% мүмкін Мадумаров деп тұрғандыр ошондо. Мадумаров артқа деп атат деп. Артқа дегенімден себеби биз кийимдерибизди чечип, аш жылаңач болуп алдына жүгүрүп кетип калдык. Артыбызда керемет Кыргызстан деген үй қалды. Қаралбай қалды. Қоросы шыпырылбай қалды. Терезесі жуылбай қалды. Наны жабылбай қалды. Үстінен тамчы өтіп қалды. Ошол керемет үй эле. Ал үйдүн ичинде касиет бар эле. Улууга урмат, кичүүгө кызат. Сабаттуу инсанды дайым мактап көкөлөтүп көтөрүп жүрчү. Мугалимдер деген айылдагы эң кадыр барктуу инсандар болчу. Бүгін айылда кадыр барктуу инсан ким? Базарда 2 камогу бар киши. Эң жабыр тарткан киши ким? Мугалим. Биз дарыгерлердин алдынан кесе өтө алчу эмеспиз. Себеп аларды биз улуу инсандар катары көрчүбүз. Биз райондук кеңештин депутаттарын кечирип коюңуздар, ажатканага да барбаса керек деп элестетет элек. Бизде ушундай ыйыктыктар бар эле. Biz atağız oturgan üydün tam başına çıkıp çöp düşürçü emezpiz. Biz atağızga kıyşayıp karamak emezpiz. Men askerden gelgenmin. Germanya'da kızmat kılıp. Savkozda Komsomol komitetinin, Komsomol brigadasının jetekçisimin. 21 yaşımda men atamdan surap atam. Bir klastaşыбыз çayga çakırıp atat. Men keçinde varıp çay içip gelsem bolobу desem, atam saatın kakkan momda kılıp. 21 жаштагы мага Германияда командир болуп кызмат кылып келген кишиге саат 9га чейин балам деп койгон. Мына ушул бүгүнкү Кыргыз конституциясынан 1000 эсе күчтүү эле. Ушул саатын кагып 9 деп көрсөтүп койгону. Өлтирил 9да үйдө болушун керек эле. Бүгүн биздин балдар каякта жүрөт? Балдар эмес, кыздарыбыз каякта жүрөт? Артка кайталы дегенде мына ушул менин керемет эскерүүлөрүм бар эле. Biz ata menen enek emес. Mugalim gelip жаакка bir çapsa, үйгө келип айткандан коркот элек. Mugalim жаакка bir çapкан болсо, үйгө келип mugalim мени урду десе, атаң же апаң чабылбаган жагына дагы бир чаап коет эле. Акмак буят кылып атасың деп. Азыр mugalim жаакка bir çapты эмес, мени момундай түртүп койду десе, жетелеп алып милицияга барасың. Не болгон эл болдук биз? Кандай эл болдук? Мына программа эжекелер. Жакшы экен? Рахмат. Сиздерди эч бир жаман көрбөйм. Сиздерди дагы ушундай кылып азгырат, жаман жолго айтат, тескери сүйлөтөт, ушактарды айттырат. Аллах баарыбызга инсап берсин, иман берсин. 5 убакыт намазыбызда эмне дейбиз? Соңку демибиз чыкканча хидаят жолунан адаштырба дейбиз. Адашып жүргөндөргө инсап берсин. Bir жолу ошто сүйлөп атып айттым эле. Көчөдө мас болуп жатып калган кишини дагы теппе чайланайын. Теппе, урушпа аны. Себеп кайдан билесиң сен? Эртең ойгонот дагы, дилине салып коет дагы, мусулмандын накта мусулманы болуп калышы мүмкүн. Эч качан жаман адам болбойт. Аны да урушпагыла деп. Канча жолу кайрылам мен ушундай. Анан жемелебеңиз дейсиңер. Теппеде мас болуп жатып калыптыр. Программаңызда мүмкүнчүлүгү чектелгендерге карата эмнелер жазылган? Ушулар жазылган. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин пособиясын үйүнө алып барып берчиле. Втек деп коет эле. Азыр унутуп калсак керек андай нерселерди. Ошолор үйүңүзгө келип, өзүңүздү текшерип кетет эле. Биздин балдарды мектептерде барып оозуңду ач деп, биздин тиштерибизди текшерет эле. Пломба жасаш керек экен, муну дарылаш керек экен деп кыйнайт эле. Biz darıgerler gelatsa, mektepten çıkıp alıp dırgayактап, tıt katardın bekinip kaçat elek. Oşol darıgerler bizde kuyut ele arkabıstan tişin oңдоп берейин деп. Azır biz darıgerlerdi kuup жетпей атабыз. Мына teskeri zaman. Men oşol doğurdu kaytargım келет.
президент болып қалсаңыз, лобызылар үшін емнелерді жасай деген планыңыз бар. Лобыз деген емне? Мұны қырғызча айтады. Мүмкіншілігі шектелгендер дейді. Жаратылыштан, жаратқандан мындай бір туылғандар дейді. Аларға қандай жардам береміз біз? Мен жана сөзімді баштағанда айттым. Программа деп, үч эле нерсени айттым мен. Тышкы коопсуздук, ички коопсуздук, социалдык колдоо деп. Ошонун ичинде баары бар. Россияда жүргөнүбүзгө кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деп сиз ушуга көп түшүнбөдүк. Түшүнбөгөндөр сизди жамандап жатышат. Түшүндүрүп точка коюп коюңузчу дейт. Чекит коюп коюңуз деген да бул. Россия телекомпаниясыларынан журналисттер суроо бергенде, азыр Кыргызстанда орус тилин алып салуу жөнүндө азыркы демократ өкмөттөр, бийлик бизде отурган азаматтар ушундай сунуш киргизип атат. Кандай карайсыз деп сурадым мен. Мен айттым, bizde ушундай тамаша бар дедим. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деп айттым. Эмнеге? Мен барган жердин баарында айтып жүрөм. Ким билет Салижан Жигитов дегенди? Ким билет? Кол көтөрсүн. Ким Салижан Жигитов тааныйм деген? Рахмат, рахмат. Мына ушул жерде отурган 10% Салижан Жигитовду билет экен. 90%ыбыз билбейбиз. Салижан Жигитов деген залкар инсан болгон. Кыргыз тил адабият институтунун академиядагы директору болгон. Профессор. Ошо киши айткан. Бизде анча-мынча өксүктүк бар деген. Кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт деген. Салижан Жигитов бүгүнкү замандын залкар сынчысы катарында бүтүндөй акын жазуучулар тан берет. Ушундай таамай сүйлөгөн инсан болгон. Чучугуңа жеткирип сүйлөгөн инсан болгон. Туурабы аксакалдар, билесиздерби муну? Ошону жогорку кеңешке Аскар Акаевич Өзбекстанга элчи кылып жиберебиз десе, депутаттар добуш бербей коюшкан. Эмнеге билесиздерби? Себеп ар бир кемчиликти көзгө чукуп айткан. Чындык эч качан эч кимге жаккан эмес. Мына ошо киши ушинтип сүйлөдү. Ага бир мисал келтирейин сиздерге. Мына Сузактан келдиңер. Базар Коргондон келгендер бар. Ноокенден келгендер болсо керек. Караңыздар, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн айлыгыңыздарды элестетиңиздер. Сиздин айлыгыңыздан бир таап чыкты дейли. Ошол айлыгыңыздан чыккан таапка сиз барбайсыз. Туурабы? Сиз Аравандагы таапка барасыз. Же Кара Суудагы, андан дагы жакшыраак Өзгөндөгү таапка барасыз. Кыргызга канча алыс болсо ошончо жакшы болот. Анан бир телевизоруңуз бузулуп калды эле, ошону оңдотоюн деп чакырсаңыз, кыргыз чеберди чакырбайсыз дагы, же орус, же татар, же өзбек, чебер немени устаны чакырасыз, ошого оңдотосуз. Эмнеге? Ишенбейсиз. Мына менин Абдилаз акам турат ушул жерде. Өткөндө Бишкекке барып калды. Кайра кайтайын дегенде машинасынын баягы сигналы иштебей калды. Анан жолдо Суусамырда жылкылар көп, кой көп, мал көп, сигналсыз кете албайт. Ушуну оңдотолу деп бир жерге бардык. Барсак, ошол 3 жигит украиндар, орустар айтты, 3,5 миң сом бересиз деди, оңдоп беребиз деди. Макул, оңдот тездетип жолго чыгыш керек десек, күтүп тургула деди, могул дүкөндө ээси бар, ошол жерде ушул запчасть бар деди. Ал кайда кеттик десек, аялы телефон чалып, чакырып кетти, жарым саатта келет деди. Жарым саатка убакыт жок, башка жерге барып көрөлүчү деп айланып келдик дагы, Абай көчөсү менен Горький көчөсүнүн кесилишинде түшүп келатканда оң жакта машина оңдоочу жай бар. Бишкекке жүргөндөр билет. Мечиттен төмөн түшкөнүңдө. Ошол жерге кирип барып, биринчи токтодук. 3 кыргыз жигит иштеп атыптыр. Анын ар жагында дарбазаларды керемет кылып жасап койгон жаллаң орус жигиттер иштеп атыштыр.
Ал жерге барып айттык, ушундай болуп калды. Карап бересиздерби десек, баягы кыргыз жигиттер ушунчалык таң калды. Мен айтат, агай, эмнеге бизге токтодуңуз дейт. Анан кандайча десем, өзү негизи бизге кыргыздар токтобойт, бүт баары мына жерге барып токтойт эле. Силер эмнеге токтодуңар дейт. Караңыздар. 3,5 миңге оңдоп беребиз деген жерди баягы 3 жигит келди дагы, ал жагын бул жагын текшерип туруп, могу жер үзүлүп калыптыр деп булай койду эле. Заводдон чыккан сигнал иштеп кетти. Канча болот десем, уялып качышат, акча албайт. Бул бекер эле да, могу зымды эле улап койдук дейт. Анан дагы сурайт, эмнеге бизге токтодуңар деп. Эч качан кыргыздар бизге токтобойт дейт. Бизге ишенбейт дейт. Ошол усталарга ишенип, ошол жака токтойт, алар оңдой албай койгондон кийин анан бизге келет дейт. Мына ол өксүк деп коет. Салижан аке ушуну айткан. Өксүк айланай, менин элим өксүк. Өзүнөн чыкканга өзү ишенбеген элбиз. Өз бактысын өзү көтөрбөгөн элбиз. Өзү айтса ишенбей, бирөө сүйлөсө ошого ишенген элбиз деп. Мен ошону кайталадым. Кыргыз болуш үчүн орус болуш керек. Себеп орусча айтышканыңда гана түшүндүрө аласың. Чындык ушул жакта экен дейт. Бир эле маалыматты кыргызча айтсаң ишенбейт дейт. Ошон үчүн сүйлөдүм. Кече эмнеге өзбекче сүйлөп жооп берди деп түшүнбөй жатышат. Түшүнбөгөндөрдү жөн коюңузчу. Не кыласыз түшүнбөгөндөрдү? Ал сыймык деп айтпадым мен. Канча тил билсем ошончо менин байлыгым. Ассаламу алейкум. Мисалы Садыр Жапаров жаман президент болуп чыкса, 5-6 жыл аны чыдашыбыз керек болот. Анткени президент эч кимди укпайт. Парламенттик форма болгондо жогорку кеңеш анын же ПМ маселесин карай алмак дейт. Ошентип карап келдиби биздин ПМ? Биздин жогорку кеңеш карап келдиби? Эч качан карай албайт. Ал формасына карабайт, ал адамына карайт. Кандай формадагы мамлекет болбосун ошого карайт. Мен сиздин саясатыңызды колдойм. Текебаев көп катачылыктарды кетирди. Отунбаева менен Атамбаевдин президент болушуна чоң салым кошкон. Себепчи болгон. Элдин 60% дагы деле баягы жердешчилик деген караңгылыкта жашап жаткандай. Сизди 4 январда уулашат деп Россиянын көз ачык айтты. Аларга жиндери жеткирип турат дешет. Этият болуңуз дейт. Сиз өтсөңүз, өтпөсөңүз эң таза, эң күчтүү инсандыгыңыз менен тарыхта каласыз. Элибиз сизди баалай албайт окшойбуз. Бизден кийинки муундар тарых беттеринен окуп, 21-кылымдын Исхак Разакову деп легенда болуп каласыз. Бирок уктап жаткан элибизге наалат айтышат баалай албагандыгы үчүн дейт. Айгүл деген айым жазыптыр. Айгүл айым. Айгүл айым, рахмат. Биринчиден бир эмес 1000 көз ачык айтсын. Бардык нерсе жараткандын буйругу менен болот. Бизди пендени жаратканда Аллах ичер суубузду, көрөр күнүбүздү белгилеп койгон. Бир да бир пендеси аны бир тамчыга кыскарта албайт, бир күнгө узарта албайт. Бирок тилегиңизге рахмат. Сактансаң сактайм дейт. Анан бул эле эмес, буга окшогон бизге ар кандай иштерди жасагандар өтө эле көп. Баарына инсап берсин деп коюп жүрөбүз. Саламатсызбы? Мен саясатта жакшы эле түшүнбөйм. Сурагым келгени сизди дайым каркыран саткан деп келишет. Түшүнөт экенсиз демек саясатты. Эгер саясатка түшүнбөгөнүңүздө бул суроону бербейт элеңиз. Бирок маркым Чубак ажы сатылган эмес, алмаштырган деген видеосун көрдүм. Сиз да ошентип кандай болгонун ачык айтып койбойсузбу? Рахмат. Баягы Салижан экемдин сөзү менен айтайын. Мен эмес, Москвадагы Ломоносов университети бар, Ошол университетте тарых факультети бар. Тарых факультетинин тарых илимдеринин доктору профессор Александр Львович Кобринский деген айтыптыр. Көрдүңүздөрбү? Видеосун көрдүңүздөрбү? Болду да. Ал орусча айтты го. Кыргыз казак чегарасын чечкен Адахан Мадумаровтай саясатчы СНГда калган жок деп атат.
Мына Армян Азербайжан соғышындай қылбай, bir ok attırбай, Kırgız Respublikasının paydasına maseleni çeçip, çegaranı çeçip koydu деп атат. Қазақстанға талаш жер болып атқан 600 гектар жер өтсе, Kırgızстанға 1350 гектар жер өтіп, екі есе Kırgızstan ұтышқа ие болды деп сөйледі Москвада. Ал тарих илимдеринин доктору, университеттин профессору. Ошону карагыла, мага ишенбегиле, себеп мен кыргызча айтам, ал орусча жооп берет. Ушундай, соңку суроо, Ысык көлгө жолугушуу болобу дейт. Ар бир нерсе жараткандын буйругуна жараша, рызкыга жараша, насипке караша болот. Болот деп да айтпайм, болбойт деп да айтпайм. Рызкыбыз, напсибиз ошол жерге кошулуп калган болсо, рызкыбыз кошулса, барабыз. Мен дайым айтам, чакырган жерге барам, чакырбаган жерге барбайм. Барабыз Кудай кааласа, насип кылса барабыз. Мына ошол соңку суроо болду. Айтың, кыска айтың жеке. Бергиле микрофон. Сизде бардык нерсе эркин койчу билесиз. Бияктар олайынчы. Арыбаңыздар олу, урматтуу кыргыз элим. Мен бул ыйык трибунага докем акыркы жолу келгенде Мадуэресте чыгып сүйлөдүм эле. Сүйлөп эле жүргөмүн. Мен институт искусствону биринчи бүтүп, телережиссер, оператор, маданий агартуу кызматкеринде, Актырек Көктүрек деген конкурстарды алып жүргөн. Бул Жалалабадтын бир башкасын айтпайын, Султан Ибраимовичтин көзүнө чейин көрүнгөн мугалим аял болчумун. Мен азыр эч жака эле чыккым келген жок. Үйдө эле көбүңөр билесиңер, азыр менин окуучуларым азыр профессор, доктор, депутат болуп турушат, сот болуп турушат. Мен алар менен сыймыктанамын. Бирок азыр менин жүрөгүм мына жерге келип, жаным, жашоодон үмүтүм үзүлүп, анан акырында мына акыркы жолудур балким. Тиги сөз бербесе дагы Адахан мырзанын алдында экөөбүз сүйлөп алганды ыра көрөрсүн. Адаханды мен көп билем. 2005-жылкыны билесиңер, ошондо революция болуп, алдыңкы лидер болуп, жакшы жашоо үчүн чоң үмүт кылып, акайып кетсе эле жыргап калабыз деп чыккан биринчи мен болчумун, билесиңер. Анан мына өзгөнгө жөнөтүп калды. Кыскасы акайтты кетирдик, анан Бишкекке жөнөп калдык. Ошондо рафка толтуруп берден, долларды берип, акчаларды берип, Адахандын туугандарына жөнөттү. Канчадан бергени билбеймин, ар бир абасына деди. Мынча миң доллардан бересиңер, Адаханды немеден алсын. Сен ошондо президентке койсуң, президенттиктен алсын, Каныбек неме Курманбекке эмени берели деп, неме Азимбек баш болуп кетти. Мен барбадым. Мен өзүңөр билесиңер, ошо Курманбекти жакшы билген үчүн жалгыз мен баарыңар эле билип турасыңар. Ачык айтып чыгып, бул президентке жарабайт. Бул деген тиги бир үй бүлөсүндөгү тергегенге жарабайт деп чыгам деп, көрбөгөн көр, жебеген бок болуп камалгандан жындыканага чейин бардым. Кудай сактап алдыңарда турам. Мен эмне айткым келет? Ойлой эмесмин, көз ачык эмесмин, бирок ар бир адамдын телепатиясы болот экен. Азимбекти камап койгондо жалгыз өзүм 1 ай 18 күн үйдө суу ичип отурдум. Жетинин бири кызыр деген чын экен. Балким мен кызырдырмын, балким башка кызырдыр. Азимбекти ошеден чыгарып, Аксыга биринчи жолу бардык. Буларды эмнеге айтып атам? Адахан айткандай, адилеттүү, имандуу, салттуу, нарыктуу, жоомарт, сайыпкер, мүнүшкөр, сөзүнө анттуу турган кыргыз элимди ошо жоң жолго түшсө экен деп ошону жасады. Мен бир башым, кара башым, мен өзүңөр билесиңер. Бүт Кыргызстандын баары менин балдарым, кыздарым. Анан Адаханга барып, тиги Бишкекке бардым. Барган 2005-жылкыны айттым. Барып анан кийин бунун келгенин деле билбейм. Жогорку кеңештин астына келиш керек деп ойлодум да, анда депутаттар эмес болчу, өзүнүн кандидатурасын коюп аткан немеге, президенттикке. Анан айтайын деп бардым, сени алдап атат Адахан, тиги туугандарыңа акча берип, мына машина менен келди буяка Бишкекке. Ушуга сен барбагын, мен сага энеңдей болуп тиги штабыңда
иштеймин, качандан бери жүрөмүн. Мен өмүрүмдө үмүт берген Өмүрбек Текебаев менен сенсин сада болоюн деп айтайын деп ошол жерде 3 саат турдум. Келип калды Кудайым буйруп. Эшиктин алдына келип калды, Надахан деп бетине учурашып. Сен ушинтип атат, сен айттың ошондо. Эже мен качандан бери албай атам моюнума дедиң, президентке. Бирок мына уруксат берип атабыз эми деп. Ошондо көрдүңбү? Ошондо адам уу болот экен. Азыр сен айтмакчы күнөөлөгөн болбойт, эл сел болот экен. Азыркы мен билгенден баштап садырды жандап жүргөндөрдү деле жамандагым келбейт. Жашоо кызыктуу болот экен. Биринчи группадагы оорулуулар, жетимдер, көчөдө калгандар, мынаяка прокурор болсом прокурор болом, мен электөрдөн өтүп, сотко болсом сот болом, айыл өкмөтү болсом айыл өкмөтү болом. Себебичи эсебин алган адам барбы сойку кыздарыбыздын, ата энеси жок көчөдө калгандардын, майып болуп жаткандардын, келечекте Кыргызстаныбыз толку майыптардын жана эси жоктордун, алкаштардын, сойкулардын мамлекети болуп калбадыбы? Менин балалык кезим 58-60-жылдарга туура келген. Мындан да жаман болчу согуштан кийин. Бирок загырананды жеп калдым. Бирок мындай акмакчылык, мындай эки буттуу айванчылык болгон эмес. Эч качан таятасы чоң аталары өзүнүн неберелери соруктаган эмес. Эч качан бири-бирин өлтүргөн эмес. Бири менен жок болуп кетип атат туберкулезден. Аны айтып келсем обул прокурорго тойду айтып аткансы күнөө отурушат. Билесиңерби? Тиги айылга барсам алардын доктуру болом, айыл өкмөтү болом. Айланайындар, мен эчким эмесмин. Болгон искусствону бүткөн адаммын. Өзүм менен фольклорду алып чыксак болбойбу? Комуз ансамбли эмнеге жок? Түштүктө музыкалый мектептин балдары нотаны катары окуй албайт. Эмне үчүн маданиятыбыз жок? Дүйнөлүктүгү карабайсыңар, дүйнөлүк президенттерди, маданиятты билген артисттер, реген баш болуп, бардыгына спецтор развитиеде, кыргызча айтканда ар тараптуулар президент болот экен. Мына Адахандын өзүңөр билесиңер, Москвадан окуганы менен маданиятты, журналистканы бардыгын билет. Айланайын элим, өзүңөргө келгиле, мен көбүс айтпайын. Азырчы сөз сүйлөбөйлө, мен ошо дәрдөттү деп ырдап, 2005-жылы мына жаркын тура садага болоюн. Ушинтип арманымды айтып, жакшы заман алып келем дедим эле. Эми мынтип айткым келип атат. Алкынга назоо болбой кал, арманды бийлик оңбой кал, булкунган буудан болбой кал, муңданткан алдамчы бийлик оңбой кал дегим келет. Оң жолго түшкөн айланайында, дагы айта турган сөзүм көп. Мен жазып туруп беремин, чыгарасын ушуна кийин. Акчол Адаханга мен мактагым келбейт. Менчи алыста туруп да энергия алган адам болот экен. Мына отургандар үйдөн бата кылгыла, дуа кылгыла, Адаханга окшогон адамдар келсин. Ада эле президенттиге ким керек? Ана эмнеге бузулуп атабыз? Эмнеге 30 оңдоюлуп атат дей бересиңер. Анткени кемчен тойлор, алдамчылар келип ушинтип атабыз. Эмне ачык айтпайсыңар? Адахан келсе оңолобуз барыбыз. Рахмат эже. Ар болуңуз. Чоң рахмат. Бата берер аксакал барбы? Келиңиз, бата берели. Жаркын эже. Азыр анда батага кое туруңуз, азыр Жаркын эже. Бата Кыргыз. Азыр. Аягында бата бересиз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын жазуучулар, журналисттер кошунунун мүчөсү, дайым, ар дайым не деген гана жерлерди кечип жүрбөдү, не деген от кечти, не деген суу кечти, ач калды, ток калды, чындыкты чыркырап, ар дайым чырылдап жүргөн эжекебиз Жаркын Суран кызы десе жакшыраак билесиңер, себеп Азаттыктан Жаркын Суран кызы деп чыгып жүргөн. Өзүнүн фамилиясы Жаркын Темирбаева деген. Мына ушул эжекебиз жакында умрага барып келди. Аллах зияратын кабыл кылсын. 5 убак намаз окуп атат, дуаларын кабыл кылсын. Эки дүйнөсүн абат кылып, жараткан өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбаган сүйүктүү пенделеринен болуп жүрүштү насип этсин. Келиңиз Жаркын эже. Урматтуу менин замандаштарым, ушул Адахандын Ошто чогулушта жүрөт дегенин Оштон угуп калдык. Телефон деген бар. Анан кийин
кийин каерде болот экен десем, Жалалатта болот экен деди. Сага 4 ооз болсо дагы тилегимди айтканы келип жарап калганыма сүйүнүп атам. Мен şu Жалалабадта операция болдум жүрөктөн. Ушунчалык жүрөгүң менен берилип сүйлөп жүрөсүң Адахан, жыйынтыгы меники болот экен. Мына şu мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Калдар Абдыраманов деген Бишкектен угуп жыйынтык бул şu Жалалабадта жаша базар коргондук экен. Ошо кишиге келип ушул жерде операция ошонун көзөмөлүндө жүргөн кезим азыр. Ошон үчүн ушу биринчи мени кайра өмүргө кайтарган Абдырамановдун командасына кол чаап койбойсуздарбы? Алишеров Калдарбек Алишерович деген экен. Базар коргондук экен. Мен Бишкектен угуп, Бишкекте эмес, өзүң айткандай, адам өзүнүн бактысын, өзүнүн элинин, өзүнүн журтун, өзүнүн ичкен суусунан издеш керек. Бакытты өз жеринен таппаган, өз үйүнөн таппаган адам башка жактан таппайт. Ансыгарындай мазарлуу жер. Мына Барпы театры Жаныбек Казыны койду, ошону Эрнст Турсун экөөбүз жаздык элек. Бул жерде чыгармачыл чөйрөдөгүлөр билет, Нуркандар билет. Анан ушу жерге келип мен чындыгында жүрөгүмдү алып кайра коет экен кадымкыдей. Ушуларды мага өмүргө кайтарган Аллаха ошол эме себепчи болгон докторлорго абдан ыраазымын. Ошондой Калдардай адамдар ушул жактан чыгып калган. Эми Адахан илгери Чыңгыз Айтматовду похорон болуп атканда Шаханов келип калыптыр Алматадан. Жүгүрүп чыгып алдынан чыгып анан учурашып, Муктар Шаханович, элдин баары кап болуп атат кыргыздар. Эмне үчүн Бакиев бул похорондун башчысы болбойт? Эмне үчүн тияктан алып келбейт деп атат? Кандай дейсиз десем. Эми баары кандай болгондо деле Чыңгыз өлүп калбадыбы деди. Мен дагы жүрөгүмдү операцияга берип аткан кезде чикем өтүптүр дегенден жүгүрдүм да деди. Анан мен журналистмин да. Капырай, сиз жүрөгүңүз ооруп атканына карабай келдиңизби десем. Менин жүрөгүм чекемден кымбат эмес деди. Ошол ансыңарындай менин ооруп турганым эч качан сенден артык эмес укам. 4 сөз болсо да айтып коеюн, тилегимди айтып коеюн деп келдим. Андан кийин Адаханды кандай болгондо дагы мен Адахан мени эң жакшы таанып турганына карабай, мен Адахандын партиясына кирбедим. Бир дагы партияга кирбедим. Бир дагы бир адамдын сөзүнө кирип бирөөнү жамандабадым. Мен ушул дагы бийликпи дегениме 90 мен өзгөндүкмүн. 90-жылдагы улуттар арасында жаңжалда мен бийликтен алуу күчүн көрүп, ошондогу алдастап жүргөн адамдардын ушул күнгө чейин жүргөнүн көрүп жүргөн журналистмин. Бүт тарыхты баштан өткөрдүм, анын бардык узак. Бүрүнсеже Байкушту эстедим мен. Ушул Жалалабадта жүрүп, мынабы Бекназаровду камап койгондо, ушул жерде менин коллегам бар. Ишанбек Кочкоров деген. Мен өзүм сыйлайм, өзүм коллегам, өзүм сыйлашым керек да. Анан ушул жерде Асанбек, Жусуп Асанбеков беле ушу киши азаттыкка барыптыр. Ой, мен качып жүрөм айланайын, бийликтин колуна түшүп калсам мени камап коет. Ой, мен деген айтканым чын болчу, жана Бекназаров камакта токмок жеп атыптыр. Аны ким айтты? Ой, ал өзү деле айтып атат, анан жана Мадумаров деген айтып атпайбы деп. Келиңиз интервью уюштуралы десем, ошондо айтты. Ушу Бекназаровдун уруп калтак жеп атканын угуп жаным кашайып, өзүнөн угуп алып, ой, Азимбектин өзүнөн угуп алып айтсам, мен айтканга алып калып эле Мадумаров айтып анан ал аксырын жасап, Мадумаров айтты болуп атат го. Деди, анан мен ушул Токтогулдун сотуна катышып, Адахан айткандай, Аксыга катыштым, Баткендин окуясына катыштым, мен Ошто жөн эле коеюн. Ошондо, ушул менин коллегам, ушу көрсө, жаманды дагы, жакшы кылган дагы, жакшыны дагы элге жеткирип койгон ушу журналисттер болот экен.
Анан кейін кечеки жана мына техниканы тартып аткан балдардан суранам айланайын. Мени бир жеримден үзүп алып туруп кечки тарката бербегиле ар жака. Элдин баары мен кетем деп көрүп чочуп кетет. Асанда ошондо өткөндө ушу азыр эме ушу аксыны Мадымаров жасады деп айтыптыр да ушу эме Нышанбек. Ансыгарында кечеки чогулушта, кечеки шайлоодо адахан эми ушинтип шайлоодо ушундай болуп атсак, окуй элдин баардыгы тиги митинг кылып аттыр. Бала болуп согуш чыгып кетсе Мадымаров кылды деп айтат эми дедим, чын. Эми эмне болот эми? Ушул эле жасады деп ансыгарында мындай болбой калды. Мен анан кийин өзүбүз Азаттык радиосу Мюнхен эмеде Прагада эле мен ошол жерде турганда Азамат Алтай менен сүйлөшкөм. Ал киши Нью-Йоркто. Ошондо айткан эле, ошо Адахан жөнүндө. Өтө жакшы пикир айткан эле. Андан кийин Адаханды сыйлагандардын катарында Бекмамат Осмонов жана Салижан Жигитов турат. Мен булардай айта албайм. Мен кыйын журналист болсом дагы булардай баа берип айта албайм. Бирок ошондой кыйын адамды тааный албай атабыз. Көкүрөгүбүзгө киргизе албай атабыз. Жүрөгүбүз менен баа бере албай атабыз. Никени мен түшүнбөйм такырча. Эменин Өзбекстандын чоң жазуучусу айтыптыр. Айтматовду көкүрөгүнө батыра албаган адам, Айтматовду көкүрөгүнө батыра албаган адам өзүнүн баласын да батыра албайт дептир. Ансыгарындай биз дагы Адаханды батыра албай атабыз. Демек өзүбүздүн жүрөгүбүзгө батыра албаган адамды биз кандай балдарыбызды батырабыз? Бул өзүбүз мына мигранттардын арасында жүрдү. Акыл эстүүлөрдүн арасында келди го Адахан дедим да, өзүм ошондо ойлодум. Азыр мен анан ушул жерде Барпы театрынын алдында туруп Адахан Санжар жөнүндө бир сөз айтып коеюн. Санжар Рахмат ушу Жаныбек Казы деген тарыхта басмачы деген тактан биринчи Жаныбек Казы аркылуу биз чыктык. Ошол тарыхы. Анан экинчи айта турганым, Адахан жаныңда акылга окшогон жигит, өзүңдүн туулган жериңен чыккан жигиттин такай жанында жүргөндөрүнө өтө сыймыктанам, өтө ыраазымын. Ошон үчүн анан Барпы театрынын жамаатына ыраазымын. Адахан, сага эмне дейм балам? Илгери Азаттыкта эң кыйын интервьюну кимден алабыз дегенде, Мадымаровдон алабыз. Экинчичи Текебаевден алабыз дейт элек. Мадымаров менен Текебаевди таап алыш чоң бакыт эле. Чындыгында ошондой саясатчылардын катарында жүрөсүң, бирок бүгүнкү күнү Садырды дагы мен жамандабайм. Ким болсун жамандабайм. Мен Абсамат Масалиевдин сөзүнөн алганмын. Колдон келсе бир дагы адамга жаман айтпаш керек экен дегенчи Адахан сада болбойн. Сен Кудайды тааныган адамсың. Буюрса сени Кудай тааныйт. Ушул элдин жүрөгүнө кирген боласың сен. Азыр Адаханды илгери Кузнецов дегенге биз 90-жылы мен адам эчтеке айтып койнос. Ошондо арт жактан туруп эле бирөө орусчалап кыйкырды. Карасак ушу Адахан экен. Мен ошондон бери тааныйм. Бардыгыбыз өзүбүзгө ылайыктуу сезимибиз менен чындыгында жана эже айтмакчы, жана кимди айтты ошо Разакыптан сен жогору болушуң керек. Ошондо так болот. Мына караңыз, жүрөгүнө операция жасатты десе ишенесиңерби? Мына улак тарткандай кылып мага бербей атат микрофонду. Мына рахмат эже, көп жашаңыз, бар болуңуз. Мен бардык нерсеге көндүм, бирок мени жанына тургузуп алып мактаганга эч көнө албай койдум. Разаковтан улуу боло албайбыз, ошолорго тең болгонду маңдайга жазган болсо, биз Аллахка чексиз ыраазы болобуз. Рахмат эже. Тилегиңизге жеттиң, эми бата берүүдө. Рахмат эже. Рахмат. Бар болуңуз эжеке. Бата. Омен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өткөндө Жаллабадтын авасы тазасында келгенде да ошо Адаханга келип бата бердим эле. Эми ошо Адахандын жолу шүдөр болсун. Жолдошу кыдыр болсун. Ушул такалаган аты бекен болуп Адахандын көлөкөсү президенттик жака барып калган. Endi dagı bir talçok verip, dagı bir el, şu aksakal, eneler, yaşlar, dagı bir talçok
verip yım kılıp dağı oşol yerge barıp oturup kalsın kötörgüle bilekti. Aynen ayındar Allah Taala'm versin tilekti. Uşunday meçittedeki moldalardagı bari yerdeki oturgan 5 vakt namazını okuganlar uşo aman esen prezident bolup kalsın. Aman esen elimiz tınç bolsun. Kırgızistan'da uyatqa koyboylu dep uşo pata kılıp oturat. Tankı namazdan keyin. Oşon üçün uşo Adakan'daga bir ak taza yüreğinde kiri yok. Dünyanın Müslüman halkının barlığının patası uşağa jetsin. Amin. Kıska var, kıska. Hey. Bana Aslanımdaki yavru geriyen yurt. Bana şu Çin cilavından kol koyuyor. Orada koyuyorlar, yekti geçmedi yok bulmaz. Şimdi prezidenti tamda olanlar. Uşun buna yal bir yerinden bulan kalkanın cerekten kuzey kol koydun. Hadi akam, gör sinever. Sinever de bulmaz ya ben celak olan. Allah! Kanalga аттала кетпеңиздер. Мындан кийин баардык жолугушуулар биздин каналда гана болот. Өтө сапаттуу видео тасмалар.